Айданбек Ахматов. Экономикада катастрофа. Быйылкы жылдын 3 айынын статистикасы Кыргызстан экономикасы абдан төмөндөп, содасы өтө ылдыйлап, жалпы абал катастрофалык деңгээлде экенин көрсөтүп турат. Карап көрүңүз, ички дүң продукция былтыркы жылдын ушул мезгилине карай 11,4%га төмөндөгөн. Анын ичинде өнөр жай 21,4%га ылдыйлаган. Инвестиция 17,2%, курулуш тармагы 17,3%, тышкы соода 21,1%, анын ичинде экспорт 46%, импорт 11,1% төмөн кеткен. Садыр Жапаров менен Улукбек Мариповдун өкмөтү экономика менен иши болбой калды. Андагы катастрофалык абалды түшүнө да албай жатышкандай. Алар эмне менен алек? Садыр Жапаров резиденцияда уу коргошун кайнатуудан колу бошобосо, Марипов өкмөттүн структурасын өзгөртүүдөн пайда болгон хаостон чыга албай убара. Структураны өзгөртүүдөн пайда болгон хаос анда кадрларды сапырып, каалагандай дайындоо же болбосо маал катып, бирдемке күткөндөй дайындабай коюу өкмөттүн ишин параличке алып келгенин мына ошол жогору кызматта иштеген айрым адамдар өздөрү өкүнүч менен айтып келүүдө. Азыр өкмөт башчы болом деп жаткан Акылбек Жапаровдун кыялы орундалып, кыргыздар эшелондоп эмес, бирок самолеттоп Россияга кетүүдө. Биз жерлерибиздин берилишине караманча каршыбыз. Орусия Федерациясынын Санкт-Петербург шаарында иштеп, жашап жүргөн кыргызстандык мекендештерибиз бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жолдошту. Алар Өзбекстанга жерлерибиздин берилишине караманча каршы экенин билдирип, бийликти чек ара маселесинде кылдат болууга чакырышты. Андан сырткары кабыл алынган келишимдерди протоколду кайтарууну талап кылышаарын билдирди. Булак Уа Чекиткейжи. Москвада мигранттар УКМКга нааразычылыгын билдиришти. Москва шаарындагы Авиамоторная көчөсүндө жайгашкан имараттын бирине чогулган 100дөн ашык мигрант улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке нааразы болуп жатышат. Уюштуруучулардын бири мен макул эмесмин кыймылынын мүчөсү Орозайын Нарматова буларды билдирди. Кыргызстандын жери УКМКнын менчиги эмес, алар элдин жогорку кеңештин кийлигишүүсү жок, өз алдынча чечүүгө укугу жок. Бүгүнкү чогулуш УКМКнын жетекчиси кызматын өз ыктыяры менен тапшырып берсин деген талап менен өтүп жатат. Иш-чараны каршылык акциясы десек туура болот. Кыргыз мигранттарынын чогулушун мен макул эмесмин жана укугум бар кыймылдары уюштурду. УКМК айтылган талаптарга комментарий бере элек. 24-25 мартта Ташкентте Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын жыйыны өтүп, жыйынтыгында протокол кабыл алынган. Бул сүйлөшүүлөргө Кыргызстандын атынан УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев катышкан. Анда Кемпир-Абад суу сактагычы Шахирханский каналы, Гавасай, Көкселек, Баястан, Акташ, Үңкүртө, Кара Белес тилкелерин тактоодон өткөрүү макулдашылганы белгиленген. Сапардан кийин 26 мартта Ташиев басма сөз жыйынын өткөрүп, кыргыз-өзбек чек арасы 100% чечилгенин жарыялаган. Президент Садыр Жапаров кыргыз-өзбек чек арасы боюнча соңку кадамдар тарыхый мааниге ээ деп сыпаттаган. Ошол эле кезде коомдун бир бөлүгү кыргыз-өзбек чек арасы боюнча сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын сындап чыгышкан. Айрыкча Кемпир-Абад суу сактагычы боюнча чечим чоң талкуу жараткан. Булак Азаттык Чекиторг. Буга чейин биз абдан көп кайрылууларды жасап келдик. Мына өзүңүздөр карап көрсөңүздөр болот. Кичинекей эле кенедей кыргыздын жөнөкөй эле кызымын. Бирок ушул бийликти колдогон баягы акча алып, ушундай бир байланган иттей ырылдап бизге асылгандыгы эмнени түшүндүрөт? Демек аларда бир туура эмес нерсе бар да. Кезинде ушул анча-мынчалар ушул жерде Садыр Жапаровду колдоп аткандар бар чыгар. Ошолорго окшоп мен дагы үмүт менен ушул бийликти колдогонмун. Көчөмө-көчө басып жүрүп Садыр Жапаровдун саясатка аралашкан 10 жыл. Ошондой эле уланган кумтөр баяны китептерин элге таратып, урматтуу мекендештер, эгерде кумтөр элге иштесе, анда мугалимдер, дарыгерлер кеминде $1000 айлык алат экенбиз. Керек болсо Кыргыздын ит аягынан бери алтындан болот экен деп какшап жүргөн кыздардын биримин. Мен жаштыгымды Кыргызстан ушулардын бар жогу Садыр Жапаровду курчап алды. Ал болсо алардын курчагына алып кетти. Эгерде кумтөр элге иштесе, азыр биз ушул жерде отурбайт элек. Ушу ынтымак жерибиз болобу, Кемпир-Абад болобу, Орто Токой болобу, мына Төрткөл болобу, ошол жерде биз көгөрүп, очар-бачар болуп, балалуу болуп, ошол жерде керемет жашоону, бактылуу жашоону сүрмөкпүз. Ушинтип бизди алдап, кумтөрдү, жердин кен байлыктарды колдонуп,
биздин башыбызды айланып келген саясатчылардан тажадык. Урматтуу мекендештер, сиздерге кайрыларым. Биз ушинтип өзүбүздүн пикирибизди, калыс пикирибизди айтып чыксак, булар революция кылган атат. Азыркы бийликти кетирген атат деп атат. Жок, биздин эң негизги девизибиз, лозунгубуз эмне экендигин эсиңиздерге салып коелу. Биздин эң негизги девизибиз бул ыйман, мыйзам, тартип. Биз Садыр Жапаров эмеспиз. Биз Садыр Жапаров эмеспиз. Бийликти барып алып эле тартып алып, байлардын, көпөстөрдүн акчасы менен элдерди чыгарып, бийликке өзүбүз отуруп алып, эртең мына кышта шайлоо болот, анан жазда шайлоо болот, күздө шайлоо болот деп, азыркы Кыргыздын шоруна бүткөн жогорку кеңешти, булар тарыхта кала турган жогорку кеңеш деп айта турган Садыр Жапаров эмеспиз. Биз бийликти басып албайбыз. Биз революция жасасак, калемдин учу менен жасайбыз. Качан ушуну түшүнөбүз, урматтуу мекендештер? Качан биз бирок бизде Асан Кайгы деген керемет философ болгон. Ошол айткан: "Калкым, калкым деп алдына чыкпаса, калыс сөзүн айтпаса, карыяндан не пайда" деп. Башын байлап барбаса, жоодон суруп албаса, баатырыңдан не пайда? Баатырлар, сабырыңар сууз, урматтуу мырзалар, каяктасыңар? Биз какшап калдык го жерлерибизди алдырып. Биз алдына чыгып аткандан эң бирден бир себеби бул бир гана Кемпирабад же болбосо Баткендеги жерлер эмес, бул Кыргызстандын, кыргыз элинин жери. Биздин ата бабаларыбыз, манасыбыз бизге эмне деген керемет жерлерди таштап кеткен. Ошолорду өздөрүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн Өзбекстанга барып, лагманын ичип, допусун кийип, ошону өткөрүп берип койгон кандай намысыбызга келбеген элбиз биз. Ушуга окшогон сабапсыз бийликтин айынан биз эмне деген бул дүйнөгө маскара болуп отурабыз, угор кошун ичирип коронавирусту дарылаталы деп. Кандай бул дүйнөдө 30 жылдап, 40 жылдап илим жактаган врачтар таппа. Кече баягы Кадыр Кошалиев деген жана Садыр Жапаровдун азыркы конституциясын колдоп берген бир биздин агайыбыз чыгып атат, айтып атат, угор кошунду биз дүйнөгө бузу келет биздин да. Мен дагы дүйнөдө ошо алтын медалдарды алган керемет, дүйнөдө ошо чет мамлекет менен тең ата сүйлөшө алат турган мыкты азаматтарыбыз бийликке келсе дейбиз. Бирок бизде чыкпай кайра уят кылып атпайбы? Угор кошун деген бул ата айтып тургандай, аны кантип ичет? Аны ичкен адам өлүп калат. Ал жерде баягы эч кандай сертификаты жок, эч кандай бир мен айта берсем чындыгында бул жерден ыйлагым келип кетет да. Ошондуктан сөздү кыскартайын, сиздерге ушул менин жеке пикиримде жана ошондой ушул жерде отурган биздин эр азаматтарыбыздын пикиринде Кыргызстандын жерин билбеген, картасын билбеген, өзү географ эмес, Кыргызстандын тагдырын каалагандай калчайм деген Канчыбек Ташиевдин отставкасын талап кылабыз. Анткени деген ошол кустуруу деген нерселерди айтып кеттик. Кимден кустуруп атат? Кантип кустуруп атат? Чын эле кустуруп атабы же көрсөтмөгө кустуруп атабы? Ушул жердеги мекендештерди кустуруп аткан жокпу? Кече эле баягы Груз 200 ушул жерден мамлекеттин эсебинен кетти деди. Боздоп какшап ыйлап жүргөн мекендештер өздөрүнүн өлүгүн өздөрү жакындары кетирип атат го. Качан биз ушундай ишенчээктикти токтотобуз? Келгиле бир чын жүрөгүбүздөн өзүбүздүн мекенибиз үчүн күйөлүчү. Биз азыр шайлоо болуп аткан жайы жок. Шайлоодо эле баягы булуттан чыккан айга окшоп чыга калышып эле мен буну өзгөртөм дейт. Лидерди кырдаал жаратат. Азыркы кырдаалда башын байлап чыкпаган лидер эмес. Ошондуктан чыккыла азыр лидерлер, жериңерди коргогула. Рахмат. Эксперт: бүт дүйнөгө уят болдук. Угор кошун бир дагы мамлекетте дары катары катталган эмес. Султангазиевдин айтымында президент жана премьер-министр Бейшеналиев кызмат ордуна жооп береби деген суроону көтөрүш керек. Президент жана премьер-министр саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиевдин кызмат ордуна шайкештиги жөнүндө маселе көтөрүшү керек. Мындай пикирди Вести сайтына партнердук тармак ассоциациясынын башчысы Айбар Султангазиев билдирди. Анын айтымында ысык көлдүн тамырына карата клиникалык сыноолорду өткөрүү боюнча бир дагы пункт аткарылбай калган. Министр ысык көлдүн тамырына клиникалык сыноолор республиканын 2-3 ооруканасында COVID-19 дарылоонун жолу катары жүргүзүлүп жаткандыгын айтты, деди Султангазиев. Саламаттык сактоо мыйзамдарын изилдеп жаткан адам катары айта кетсем, биринчиден, клиникалык сыноолор белгилүү бир тартипте жүргүзүлүшү керек. Бул жол-жобо өлкөдө орнотула элек. Демек, бул жол-жобо бекитилгенге чейин Кыргызстанда эч кандай клиникалык сыноолор жүргүзүлбөйт.
Экинчиден, клиникалык сыноолорго катышкан медициналык мекемелер расмий аккредитациядан өтүшү керек. Өлкөдө мындай 2 мекеме бар. Министр аталган медициналык мекемелерде ар кандай дарыларды клиникалык сыноодон өткөрүүгө тыюу салынат. Бул дары-дармектердин жүгүртүлүшү жөнүндө мыйзамды одоно бузуу болуп саналат. Мындан тышкары, клиникалык изилдөөлөргө катышкан адамдар маалымдалган макулдук баракчасына кол коюп, толугу менен кабардар болушу керек. Клиникалык сыноолорду жүргүзүүдө бейтап менен сыноону жүргүзүп жаткан уюмдун ортосунда келишим түзүлөт. Ал эми ден соолукка зыян келтирилген учурда компенсация төлөнүп берилиши керек. Бирок менин билишимче мындай келишимдер жок. Ошондой эле компенсация үчүн каражат каралган эмес. Султангазиев саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министри мыйзамсыз клиникалык сыноолорду өткөрүү жөнүндө өзүнө каршы көрсөтмө берип жаткандыгын, бул мыйзам бузуу экендигинин белгиси. Ысык көлдүн тамыры бир дагы мамлекетте дары катары катталган эмес, деди ал. Бул боюнча эч кандай клиникалык изилдөөлөр жүргүзүлгөн эмес. Буга ылайык эми тундурманын дары экендиги жөнүндө талашуу мүмкүн эмес. Ошондой эле министрдин ушул тундурманы колдонуу боюнча расмий жазуу жүзүндөгү буйругу бар же жок экендигин билишиңиз керек. Анткени дарыгерлер дарыны расмий буйруксуз берсе, анда алар дагы мыйзамды бузган болуп саналат. Султангазиев ошондой эле министрдин бүгүнкү билдирүүсү каргашалуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн экенин баса белгиледи. Адамдар ар дайым эфирди толугу менен көрбөйт жана эмне коркунучта экендигин түшүнө алышпайт деп түшүндүрдү ал. Алар тундурманы кантип колдонууну билбей, өз алдынча жасай башташат. Ал эми ысык көлдүн тамырын туура эмес колдонуу өлүмгө алып келиши мүмкүн. Мамлекеттик мекеменин башчысы далилдүү медицинанын позициясына ылайык иш алып барышы керек. Ал өз ыктыяры менен элдик медицинага жол ачат. Министрдин жүрүм-туруму бүтүндөй медициналык коомчулукту дүрбөлөңгө салды. Бүт дүйнөгө уят болдук. Саламаттыкты сактоо министри бир дагы мамлекетте мындай нерселерди жарыялабайт.